Өлкө аймагында совет доорунан кийин кескин азайып кеткен уяң жүндү ак койлорду көбөйтүүнү Оргочор асыл тукум чарбасы колго алууда. СССР маалында бул чарбада 45 миңден ашуун ак койлор багылып келсе, бүгүн 1300 баш мериноз койлор бар. Эт жана жүн багытындагы койлорду асыроону жакшы билген чарба башчысы мээнети кайткан мериноз койлорунун жүнү баа болууда дейт. Жүндү тутуп аткан ушул оборудование ойнойбуз. Саатына бир 20 килограмм, 25 килограммга чейин тутат да. Ана бул оборудованиянын күчү жетпей атат. Азыр заказ түшкөндө, мисалы, бир айда мисалы 1 тонна жүн тутуп бер десе, ушундай жүндү биз тута албай калабыз да. Заказды ала албай калабыз. Ошон үчүн азыр бизге ушу өкмөт тараптан бир колдоо болсо, биз күнүнө бир 300 килограммдан кем эмес жүн тутушубуз керек да. 300 килограммдан кем эмес жүн тутсак, ошондо биз заказдарды коркпой алабыз да. Жүн болсо бар азырчы. Ак кой мына буюрса көбөйтүп баштадык. Ак койдун жүнүн азыр өткөрө албай атабыз деп кыйналып атпайбызбы? Мына ошо мондай ишканалар иштесе, жүндү өзүбүз эле иштетип эле, анан кийин биз экспорт кылганга даярбыз да. Экспортко чыгарганга бизде чолук мүмкүнчүлүк болот. Жылына 2 тоннага чейин жүн алууга болоорун айткан фермер азыркы тапта Оргочор айылындагы чакан ишканада жүндү тазалап, таңгактап, түшкөн буйртмаларды аткарып үлгүрө албай жатканын белгиледи. Мамлекет тарабынан үстөк пайызы аз насыя берилип калса, кубаттуулугу жогору жабдуу менен камсыздалсак, ак койдун жүнүнүн баасы да арзыйт эле дейт. Анан биз бүгүн ошол ак койдун баалуулугун түшүндүрөлү деп атабыз да элдергечи. Полутонкий жүн деп коет, мериноз жүндөр. Бул жүндүн баалуулугу бул естественный болгондуктан, бул адамдын мындай ачканда немесине, ден соолугуна пайдасы чоң да. Мисалы азыр адам бир түндө мисалы үчүн уктаганда денесинен 1 литрлик ным чыгат экен да. Ошол нерсени, ошо нымды мисалы жанагы жабын аткан синтефон жүн журкандар болобу, пахта журкандар болобу, ошол нымды кое бербейт да. Жүн кое берет. Жүндөн тигилген кийим болобу, ошондой журкандар болобу, адамдын денесиндеги нымды кармабайт, кое берет. Ошондон сырткары жылуулук да кармап берет да. Анан бул жайында да, кышында дагы бир температураны кармап берет. Оргочор асыл тукум чарбасы мээнети кайткан мериноз койлорун көбөйтүүгө мамлекет көңүл бөлүп, фермерлерге колдоо болот деген илгери үмүттө турушат. Жанара Сагындыкова, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Жети Өгүз району.